Саламатсыздарбы, урматтуу 7 каналдын телекөрүүчүлөрү, урматтуу өзөк программасынын ышкабыздары. Биз адаттагыдай эле бүгүн ушул программанын алкагында Кыргызстандын дагы бир маанилүү илимий багыты боюнча сөз кылганы турабыз. Бул философия. Философия деген кандай мааниде, кандай түшүнүктө болгондугу биз өзүбүздүн аң сезим жетишинче, билимибиздин шайкеш келишинче ар кандай сөздөрдү айтабыз. Бирок биз билебиз, философиянын кесиптик маанайда, кесиптик деңгээлде алектенген адамдар бар. Кыргыз философиясы, дүйнөлүк философиянын контекстинде өзүнүн татыктуу орду бар. Бүгүнкү биздин коногубуз, мен суранычым боюнча макул болуп келген адам бул Замир Аманбекович Алымкулов. Саламатсызбы, Замир мырза? Бизге келгениңизге чоң ыраазычылык айтабыз. Ушу жарым сааттын ичинде Кыргызстандагы философия боюнча сөз кылсак, анткени сиз философия илимдеринин докторусуз. Мынакей жакында эле коргоп, өзүңүздүн дипломду алып, легитимдүү илим доктору болуп отурасыз, доценттик милдетин аткарып атыпсыз. Андан калса, сиз биздин Кыргыз улуттук университетинин философия, маданияттын теориясы жана тарыхы кафедрасынын башчысысыз. Анда баштай берели, Замир мырза, биринчи эле менин суроом мындай да. Биз кыргыз эли, кыргыз окумуштуулары ар кандай тармактарда өзүбүздү көрсөтүп келдик. Айрыкча биздин илимий ренессанс Советтер Союзу менен байланыштуу, аны моюнга алышыбыз керек. Бирок бардык учурда кыргыз философияга жакын болуп келген. Кыргыздын классикалык философиясы, керек болсо этнофилософия деп коюп, мына өзүңүз башка айтып жүрөсүздөр. Ошолордун бардыгынын абалы бүгүнкү турбуленттик заманда кандай болуп атат? Биздин кыргыз философиясынын кыскача таржымалынан баштасак. Саламатсыздарбы, рахмат. Эми бул жерде кыргыз философиясы жалпы эле философиялык системанын алкагында эле өнүгүп келген. Бирок кыргыз философиясы азыркы учурда мисалы үчүн көптөгөн багыттарда ишин алып барат. Мисалы биздин көптөгөн улуу агайларыбыз бар, профессорлор бар. Ошолор те байыркы мезгилден баштап, Манастан, эпостардан баштап, байыркы мезгилдерден баштап, байыркы диний формалардан баштап, теңирчилик, тотемистик бир көз караштарды, ошолордун бери көздөй кыргыз философиясынын өзгөчөлүгүн алып көрсөтүп келатышат да. Эми ал жерде салт, үрп адат каралып, ошол жерде философиялык негизде анализденет. Анан ошонун негизинде биздин жалпы дүйнөлүк маданияттагы маданияттын алкагында кандай өзгөчөлүгүбүз бар, кыргыз менталитет кандай өнүгүп келген, салтыбыз кандай. Мисалы үчүн жөнөкөй эле биздин бир кылган иш аракетибизден эле жосун поступок деп коет, жосундук иш аракеттен эле кандайдыр бир маанини билдирген ойлор чыгат да. Мисалы адам өзүнүн баскан турганы менен эле эмнени каалап атканын билгизип койгон да бар да. Мисалы мына азыркы кыргыз таануу боюнча адистер айтып жүрүшпөйбү, тарыхчылар айтып жүрөт. Ошондо мисалы үчүн адамдын жанагындай боз үйгө кириши, камчысын бүктөп алып кириши, өтүгүнө салып кириши, же болбосо дагы бир шүйрөп кириши деген бар. Өзүнчө эле бир образды берет да, маанини берет. Анан ошондо тиги боз үйдө отурган адамдар түшүнгөн да, эмне ой менен келди. Кандай ой менен келди. Кандай ой менен келди. Же болбосо мисалы үчүн тиги ат минип келатып, айылга кирип келатканда бастырып киргендиги, жаман ташкактап чуркатып киргендиги, ал дагы бир маанилерди көрсөткөн да. Мындай бул эми жалпы философиялык көз караштын алкагында кыргыз философиянын өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү да. Андан тышкары мисалы үчүн терминологияга кичине абдан кызык. Көп көңүл бурулуп келатат. Эми сиздерге
белгилүү азыркы биздин профессор агайларыбыз бар, ошолор иштеп жүрөт бул маселе боюнча. Мисалы үчүн Жамгырбек Бөкөш агай жөнүндө философ. кыргызча абдан мындай маанилүү, жакшы бир ойлорду, көз караштарды айтышат. Аскарбек Абдыкадырович Бекбой, ушундай сыяктуу Абдан оригиналдуу макалдар жазат го Аскар мырза. Ал кишилер дагы ошол, ал кишилердин дагы ошол кыргыз философиясынын өнүгүшүнө ошол жанагындай түшүнүктөрдү, категорияларды киргизип, ошолорду өнүктүрүп, анан өзүнчө мектептерди уюштуруп, ал боюнча илимий иштерди, макала, монографияларды жазып кечиресиз, жакында эле маркум болуп кетти Тогузаков, академик Тогузаков. Философиялык мектеби калды деп айтсак болобу? Сөзсүз түрдө Осмон Асанкулович Тогузаков агайдын чоң мектеби бар. Ал жерде мисалы үчүн азыр бизде Кыргызстанда кайсы жогорку окуу жай болбосун, ошол эле Улуттук илимдер академиясында эмгектенген биздин аттуу баштуу профессорлор, кандидат наук доценттерибиз бар да. Ошол Осмон Асанкулович жетектеп, ошол кишинин баягы илимий ишин нары көздөй улантып, ал кишинин негизги өзүнүн иши прогнозирование, предвидение, как функционалдык деп ошол монографиясы бар менде. Ошол багытта иштеген, анан ошол философиядагы тааным, жанагы теория познания, онтология, ошол маселелер боюнча жазган эң сонун эмгектер бар. Замир мырза, анда мындай суроо. Өзү эми биз айтып атпайбызбы? Улуу Аристотель айткан экен, баягы саясат боюнча. Вообще человек существо политическое депчи. Анан кээ бир саясатчылар, ой мен саясатка аралашпайм, мен саясатты аралаштырбай эле койгулачы деген сөздөрдү укканда күлкүм келе берет да. Улуу Сократ айткан экен, бир нерсени билбегениңди билсең, сен адамсың. Мисалы үчүн мен я знаю то, что я ничего не знаю. А некоторые даже этого не знают дегендей. Анан философ дегенде эле мен акылмандуулук менен байланыштырам. Мен өзү ошондой да. Бала сен философ болуп көрүнбөчү мага. Сен философ оюңду токтотчу деп ошентип калабыз го. Философ болуш абдан кыйынбы? Философ болуп биздин Кыргызстандын элимин алдыга жылдыргандарды бир экөө фамилияларын айттыңар. Адам мурункулар боюнча да бир кичине кеп козгосоңуз. Эми бул жерде философ болуш бул туаса бир талант болушу да мүмкүн да. Макулмун мен. Ошол эле учурда эмгектенип жакшы бир ийгиликтерге жетишип, жазып, философ тармактар боюнча жазып дегендей. Универсал болуш керек да философ. Универсал болуп, физиканын, химиянын, башка предметтерди, ошол эле табиятты, ошол эле коомду, ошол эле адамдын керек болсо саясатты, динди, маданият. Ал жерде чоң азыркы учурда чоң роль ойнойт моралдык маселелер, этика маселеси да. Мына эми конечно философтор ага чейинки биздин урматтуу улуу агайларыбыз бар. Ошолорду айтсаңызбы? Мисалы азыр мына Улуттук илимдер академиясында философия институту Асылбек Алтымышбаев атындагы философия институту аталат. Мына ошондой сыяктуу биздин улуу урматтуу агайларыбыз бар. Алар ошол кыргыз философиясы жөнүндө. Ошол Алтымышбаев агайлар, ошолордун калибри укмуш чоң болчу да. Советтер Союзунун деңгээлинде. Бул кишилер мына ошол жаш эле кезинде 40 чамасында эле членкор академик болгон адамдар да. Эми мына Асанбек Табалдиев, Аманалиев, Азиз Алиев деген агайлар. Азиз Алиев, Аскар Чуктайч Хакеев, ал киши менен чогуу иштешип калды. Рахат Ачылова, Тең Аскарович деген бул кишилер эми баягы кыргыз философиясын, деги эле философиялык илимди калыптандырып Кыргызстанда өздөрүнүн китептерин, илимдерин жазып келген адамдар да. Анан алардын андан кийин дагы өнүгүп келген жогоруда биз айтып кеттик агайларыбыз бар. Кыргыз философиясы жөнүндө жазган
көптөгөн агайларыбыз бар. Мисалы үчүн ошол эле Саралаев, Өскөн Козубаевич, Мукасов, академик Мукасов агайыбыз, ал кишилер, эжекелерибиз бар, доктор наук. Ошол адамдар азыркы учурда ошол дүйнөлүк философиянын алкагында кыргыз философиясынын орду, деги эле кыргыз маданиятынын орду, кыргыз менталитетинин, этномаданиятынын орду жөнүндө бир көз караштарды айтып. Замка, сиз азыр мына кулуарда сөйлөшүп аткандай бир укмуш идеяны айттыңыз да. Философ өзү болот, анан кийин философияны окуткан билим берүү тармагы мындай бир эки башка катары сөз кылып. Ушуну улантыңызчы, ушу кызык болгон турат да ошол. Бул жерде мындай да, эми жанагы философ бул философиялык чыгармаларды, өзүнүн көз карашын жазып, илим изилдөө иши да бул эми. Терең болгондо да. Изилдөө иши, туура. Бул жерде философ менен анан философия илимин өнүктүргөн адам кичине айырмаланып турат. Окутуучу, философия боюнча сабак берген адам айырмаланып турат. Мисалы үчүн биз айтып атпайбызбы? Мен жана сизге да айттым го, мисалы поэзия, анан литературный критик да, ошондой айтылат да, адабий сынчы, анан тилчи, ошондой мааниде кетет да. Бул жерде деле философ менен философия илимин алектенген адам жөнүндө мындай кичине өздөрүнүн айырмасы болуп турат да. Ошол эле учурда философия илими боюнча алектенген адам философиялык ой толгоолорду жазып, чыгармаларды жаратат. Эң туура айтып атасыз. Мен бул суроону үчүн берип атам. Мына мен өзүм физика математика илимдери докторумун, профессорумун, эми эсин учурунда калыптанып калдык. Ал кезде замке философиядан экзамен берчүбүз. Кандидаттык минимум. Мен физика менен тилге караганда ушу философиядан коркчу элем да. Эмне болом эми депчи. Азыр ойлоп көрсөм, Советтер Союзу ошондо туура эле кылган экен. Азыр ошондой талап барбы? Себеби ар кандай окумушту бул өзү философ да, туура, агроном болобу, технар болобу, башка болобу. Анан ошодон акырын ушу сиздин кафедра аркылуу улуттук университеттеги философия багыты кандай кетип атат ошол жөнүндө. Эң негизги бул философия сын көз карашты жаратат да. Ошол сиз айткан агрономдагы сыны пикир айтып, сын көз караш менен бир нерсени кагазды карабай, эркин эле, дароо эле процесске аралашып, чарбачылыкты өнүктүрөт да. Ал мисалы үчүн тиги бир чоң кызматта жүргөн адамдардын бир сөзү бар да, илгерки Союз учурунда ошол кишилердин айткан сөзү бар. Бул ишти баштаардан мурун аны уюштуруу деген да. Идеясын. Ал уюштуруу моменти өтө татаал депчи. Уюштуруунун артында эмне жатат? Эң негизги ал жерде деген баардык тармактарды бир нерсеге бириктирип туруп, анан кийин бир ишти башташ керек да. Ошондой сыяктуу эле бул сын көз карашты жаратат философия негизинен. Ал эми бизде ушул Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз улуттук университетинде биздин кафедрада эки багытта биз иш алып барабыз. Биринчи багыты бул биз адистерди окутабыз. Философ багытын философияны бүтүшөт да. Бакалавриат, магистратура, докторантура дагы бар философия боюнча. Анан ошол учурда жанагы институт факультеттерде өзүбүз философия боюнча жанагы окуу программасында кабыл алынгандай пландагылар сабак беребиз да. Тилекке каршы азыр ушундай болуп атат, философия боюнча кредиттер сааты кыскарып, мисалы үчүн сиз эсиңизде болсо Союз учурунда, кийинки учурларда философия боюнча 2 семестр бөлөмдө. Диамат, Исмат окуш эле илгери. Экзамен берчүбүз экөөнүн. Ал Диамат, Исмат боюнча дагы азыр айталы, бирок мына ошол 2 семестрде биз кадимкидей. Анан ал жерде ошондо философиянын тарыхындагы, андан кийин коом жөнүндө, табият жөнүндө көз караштарды айтып, чогултуп келип туруп, андан кийин жанагы
билим берүү стандартында компетенция деген түшүнүк бар да. Ошол жерде баланы окуу бүтүрүүчүнү бир нече компетенциясы болуш керек дейт да. Ал жерде деген ошол сын көз караш менен караганды билиш керек дейт. Ар кандай мындай кубулуштарды баамдай билиши, баа бере алуусу, жашоодогу баалуулуктарды, маданиятты талдай билиши. Деги эле жашоо турмушту жогорку деңгээлде таанып билип, анан өздөштүрүүсү жөнүндө кеп болуп атат да. Ал эми азыркы учурда мына биз айтып атабыз кичине бул окуу программадан кыскарып. Мен эмнеге себебин жакшы түшүнбөйт атам. Эмнеге андай жолго түшүп алышты? Эми азыр тескерисинче кеңейтиш керек, көбөйтүш керек го. Азыр эми дүйнөлүк чакырыктар абдан чоң болуп атат. Туура. Биз дагы ал маселе боюнча дагы бул эми жалпы Кыргызстанда, жалпы баягы постсоветтик аймакта болуп аткан нерсе да. Россияда да болуп атат. Ал жерде дагы философтор бул көйгөйдү айтып жүрүшөт да. Кептин мындай бир мындай маселе бар да. Философия азыр тармактык болуп атат да. Прикладтык түрдө көбүрөөк өнүгүп атат да. Мисалы үчүн эмеге бөлүнүп кетти, тармактарга. Мисалы билим берүүнүн философиясы, физиканын философиясы деген бар. Физик катары көп тарыхтын философиясы депчи. Анан алар ошол жерден өзүнчө бир тармак кылып. Бул бүгүнкү күндөгү көз караш экен да, позиция. Мен бир нерсени айтып коеюн, 20-жылдын башында физик катары Эйнштейн, Макс Планк, анан Нильс Бор, анан Луи де Бройль, анан Гейзенберг, Эрвин Шредингер, Паскуаль, Макс Борн дегендер, Дирак, андан кийин Ричард Фейнман укмуш жаш кездеринде булар укмуш революция жасашты. Анан кийин 60-ка жакындаганда баары философ болуп чыгышты. Ошондо азыркы сиздин айтканга туура келип атат да. Ошондо мына Ричард Фейнман айтканы бар да, мен философ экендигимди байкабай жүрүпмүн, 60-ка чыкканда байкап атам деп. Ушундай эмеде өңүттө караганда биздин Кыргызстанда деле философиянын сааттары көбөйүп, философияга кеңири жол ачылыш керек да. Туура. Жалпы мындай көз карашты калыптандыруу. Туура. Эми ал жерден коом өзү өзгөрүп атат да. Коом күнү өзгөрүп атат керек болсо. Коом өзгөрүп атат, жалпы дүйнө өзгөрүп атат. Дүйнөлүк чакырык абдан турбуленттүү болуп атат деңиз. Жанагындай технологиялык процесстер өнүгүү. Жасалма интеллект эле өзү канча суроону жаратып атат. Жасалма интеллект жөнүндө көптөгөн кайшылаш ойлор болуп атат, талаш тартыш укмуш болот. Анан эми бул баягы замандын талабы да. Ошентип ойлойбуз. Ошол эле учурда бир кандайдыр бир чечимдерди кабыл алып, саясатты ошол билим берүүнүн саясатын бир иштеп чыгыш керек да, бир концепция. Мына эми сөздүн төрөсүн айттыңыз да. Концепциясын иштеп чыгыш керек. Философиялык көз караш менен болуш керек да. Анан ал жерде деген ошол ар бир илимге өзүнүн ордун бериш керек. Себеби өзүңүздөр билесиздер, эми көп айтат. Мисалы орус философия илимпоздор да айтат да, философияны көп жактыра беришпейт депчи. Эмнеге деп сурай берсе, мындай дейт. Философияны зарыл деп эсептешет дейт. Керек деп баардыгы тең бир ойду айтышат дейт да. Бирок философиянын өзүн жактыра беришпейт, себеби өтө татаалыраак маселе депчи. Көп түшүнбөйт дагы да, керек болсо. Ошондой болуп атат да. Анан эми жаштарды тартуу боюнча кошуп кетсеңиз ушул жерге азыр кандай иштер болуп атат? Эми баары философиябыз өнүгүш керек да. Эми бул жерде жалпы мисалы үчүн биздин өзүбүздүн улуттук университеттеги ушу кафедраңыз боюнча кафедра, улуттук университетте кафедрада бул жерде жалпы университеттин жалпы бир саясаты болуп атат. Ал жерде илимий негизде көп иштерди алып барыш керек. Бул жакшы, бул абдан жакшы. Мисалы сиз дагы угуп атсаңыздар керек, жана рейтингтерге, дүйнөлүк рейтингтерге университеттин кириши. Азыр 1200 университеттин катарына кирди. QS рейтинг деп ошол сөз болуп атпайбы? Мына ошол жерге ар бир ошол жерде профессордук окутуучу курамы, ошол жерде эмгектенип жаткан иштеп атат. Кандай үлүшү бар, ошол. Үлүшү бар, үлүш дагы салымын кошуш керек да. Мына ошол илимий багытта көбүрөөк эмгектенип,
ошол жактан мисалы үчүн азыр чет өлкөдө илгеркидей эмес, чет өлкөдө жарыялаш салыштырмалуу скопустун талабы да. Weapon Science салыштырмалуу баягы жана каражат маселеси эле болбосо, мисалы биз түздөн түз аларга чыгып өзүбүздүн илимий ишибизди сунуштасак болот да. Эми бул дагы талаш маселе экен, Замир мырза. Мисалы үчүн Россия, Казакстан, Өзбекстан скопустан баштатышты. Бир жума болду, биздин Илимдер академиясынын президенти дагы айтты, биз скопусту биринчи орунга чыгарбайбыз, өзүбүздүн улуттук наука материалыбызга келишибиз керек деп. Мен ошондо дароо эле силерди эстедим да. Мына ушул жерде философтордун эмеси ачылат депчи. Өзүбүздүн эле журналга берсек болот да, Вестникке, туурабы? Биздин Бул жагы да бар. Азыр убактыбыз аз калып атат. Мына Кыргыз улуттук университетинин ошол философия боюнча жүргүзгөн саясаты сиздин кафедра аркылуу кетет. Сиз башкарган кафедра. Башка университеттин кафедралары менен кандай байланыш иштеп атасыздар? Бир 2 мүнөт сизге бир эркин микрофон берейинчи. Рахмат. Бизде башка университеттерде да, Кыргызстандын башка университеттеринде философия кафедралары бар. Мисалы, Манас Кыргыз-Түрк Манас университетинде адистерди чыгарат. Башка Славян университетинде чыгарат, башка университеттерде тилек каршы выпускающий мындай чыгаруучу кафедра эмес да. Андай эмес, жанагындай институттарда жана окуу план боюнча бул дагы философиянын татаалдыгы. Бул дагы философиянын татаалдыгы. Анан ал жерден эми мындай да, ал адистикти окутууда ошол бир өзгөчөлүк, анан философияны көп тандабайт да. Ооба. Иш таап кетиш дагы кыйын да, туура. Философия болгондой кесип, кайда барып иштесе болот деген суроолор болот да. Аны эми мисалы үчүн ал жерде философияны кандай экенин 2 сөз менен түшүндүрүү кыйын да. Ооба да. Анан целый система да. Ал өзүнчө бир чоң система. Жалпы эле университеттин саясаты менен ошол баягы азыр эми как раз жаштарды кабыл алуу, студенттерди кабыл алуу алдыда кирүү экзамендер башталды. Кабыл алуу процесс турат. Ошол учурда биз мына бардык университеттеги бардык кесиптер азыркы учурда актуалдуу кесиптер. Ошол жаштар өздөрү келип тандайт. Анда Замке мындай коеюнчу маселени. Урматтуу абитуриенттер, урматтуу орто мектептин бүтүрүүчүлөр, эгерде силердин оюңарда, дилгериңерде, талантыңарды сезип, философ болом деген ниетиңер болсо, биздин Кыргыз улуттук университетинде толук шарт бар деп айтабызбы? Толук шарт бар, себеби ал жерде деген биздин аттуу, баштуу, дүйнөлүк масштабта профессор агай эжекелерибиз бар. Алар ошолор билим берет. Бакалавр системасында окулат биринчи. Бакалавр системасы бар, магистратура барбы? Магистратура бар. PhD докторантура дагы бар. Керек болсо илимдин кандидаты болушат, илимдин доктору болушат. Ооба, ал жерде эми биз ушул улуттук университет соучредитель катары диссертациялык советте да. Коргоо, доктордук кандидаттык иштерди. Адистештирилген кеңеште дагы иш алып барат. Абдан жакшы экен. Жалпысынан эле мына ушу биздин өзүбүз деле курчап турган Өзбекстан, өзбектердин да философиясы абдан күчтүү. Казактардыкы дагы, орустардыкы. Булар менен илимий байланыштар кандай, Замке? Илимий байланыштар бар. Мисалы үчүн Самарканд университети менен, Аль-Фараби казак университети менен ушундай илимий байланыштар бар. Өзү казак философиясы таасирде күчтүү болгон окутуу боюнча СССРдин учурунда. Бизде жок эле да. Туура. Эми ал жерде чоң мектеп бар да. Мына ошолордон ал жерде Нысанбаев, Касымжанов деген профессорлор болгон. Ошолордон окуп келген биздин өзүбүздүн бул жерде азыр профессор, доктор наук болуп жүргөн агай эжекелерибиз бар. Көрүнүктүү мамлекеттик ишмер да болушту да көп, философияны бүткөндөр. Философияны бүткөндөр ошол министр болушту, депутат болушту дегендей. Мамлекеттик кызматтарда да көп иштегендер болду. Бул философиянын өзгөчөлүгү да. Ооба. Эми бул баягы универсалдуу илим катары дайым эле биз айтабыз, мисалы керек болсо убагында Аристотель баягы атактуу Александр Македонскийдин агайы болгон экен да, насаатчысы болгон экен да. Балким анын согуштук жетишкендиктерине ошол философиялык подход дагы чоң жардам бергендей айтса болобу? Сөзсүз түрдө
сөзсүз түрдө бул эми Конфуций жөнүндө Конфуций мына философ. Бул эми дин эмес, философия да бунун эмеси. Таза философия. Ошол эле мына байыркы гректердики Сократ, Аристотель, Платон бар. Бир жакта чыгыш философиясы өзүнчө жатат. Бери алып келгенде орто кылым философиясында бар, мисалы чыгыш философиясы Араб Ренессансы, Араб Ренессансы деп аталат. Ал жерде деген Аль-Фараби, Ибн Рушд, Аль-Кинди жөнүндө укмуш айтышат эми. Ибн Сина деген Кытай философиясы, Индия философиясы. Өзүнчө алар эми байыркы цивилизацияда өнүккөн философиялык көз караштар. Эми убактыбыз дагы эме болуп калды, эми жыйынтык чыгаралы. Урматтуу Замир мырза, бул экөөбүздүн маегибиз менимче биринчи жана акыркы эмес, дагы балким жарым жылдан кийин бир топтон кийин дагы кайрыларбыз. Башка философторду да чакырабыз программабызга. Мен бир гана ушу сиздерге каалоом, ушул философиянын өзүнүн бекем ордун сактап берсеңиздер Кыргызстанда. Анткени мен канча күчтүү физик болсом деле, математик болсом деле, кээде кулуарларда философиялык термин эмелерге өтүп кеткен учурларыбыз болот. Адамдын бүгүнкү замандагы ушул илимдүү, билимдүү болушуна өбөлгүсү турган фундаменталдык түшүнүк катары кабыл алам да. Ошон үчүн сизге ишиңизге ийгилик болсун, окуучуларыңыз көп болсун, амбициялуу кыргыз философиясын өтүрө бериңиздер. Рахмат сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 каналдын көрөрмандары, бүгүн биз Өзөк программасынын алкагында кыргыз философиясы дүйнөлүк контексттен орду кандай экендиги жөнүндө сөз кылдык. Менимче көп кызыктуу нерселер айтылды. Бүгүнкү биздин коногубуз философия илимдеринин доктору, бүгүнкү Кыргыз улуттук университетинин жападан жалгыз ошол философия маданияттын тарыхы жана теориясы кафедрасынын башчысы агайыбыз Замир Алымкулов болду. Сизге ийгилик каалайбыз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Рахмат. Эфирден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.